Саламатсыздарбы? Эгерде сиз балаңызга берген акчаны көзөмөлдөп турууну кааласаңыз, анда сиз балаңызга акчаны электрондук түрдө берип турушуңуз керек болот. Ал үчүн сиздин телефонуңузда М-банк тиркемеси болуш керек. Ошондой эле балаңыздын телефонуна дагы М-банк тиркемесин орнотосуз. Андан кийин өзүңүздүн телефонуңуздан М-банкка киресиз. М-банкка киргенден кийин бул жерде жарыялар бар. Ушул жерден первый детский банкинг дегенди табасыз. Андан кийин ушуну тандайсыз. Тандаганда бул жактан М-банк юниор для детей деп чыгат. Бул жерден сиз өзүңүздүн балдарыңызды өзүңүздүн М-банк тиркемеңизге кошуп алсаңыз болот. Ал үчүн бул жерден добавить ребенка дегенди тандайсыз. Тандагандан кийин выберите способ регистрации деп чыгат. Бул жерден сиз түндүк аркылуу катталсаңыз да болот, же болбосо оформить карту на себя деген бөлүм аркылуу кошуп алсаңыз да болот. Ал үчүн бул жерден экинчиде турган оформить карту на себя дегенден зарегистрировать ребенка дегенди тандайбыз. Тандаганда регистрация ребенка деп чыгат. Андан кийин бул жерге биринчи сапка введите номер деген жерге балаңыздын телефон номерин жазасыз. Андан кийин фамилия ребенка деген жерге балаңыздын фамилиясыны, андан кийин атыны, туулган күнүн, айын жана жылын жазасыз. Андан кийин жынысын көрсөтөсүз. Дагы бир аз төмөн түшсөңүз, балаңыздын жеке идентификациялык номерин сурайт. Бул жерге пинди жазасыз. Андан кийин туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн сериясын, номерин жазасыз. Андан кийин добавить фото деген баскычты басып, балаңыздын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн сүрөтүн жүктөйсүз. Ал үчүн биринчи кезекте күбөлүктү телефонуңуз менен сүрөткө тартып аласыз. Андан кийин бул жактан жүктөйсүз. Жүктөгөндөн кийин бул жерден продолжить деген баскычты басасыз. Продолжить деген баскычты басканда подтверждение сурайт. Подтвержденияны белгилеп туруп, подтвердить дегенди басканда балаңыздын телефон номерине пин код барат. Башкача айтканда убактылуу пароль барат. Андан кийин балаңыздын телефонунан М-банк тиркемесине киресиз дагы. Номер деген жерге балаңыздын номерин жазасыз. Андан кийин пароль деген жерге временный убактылуу келген парольду жазасыздан войти деген баскычты бассаңыз, кайрадан парольду өзгөртүүнү сурайт. Новый пароль, подтвердите пароль деп. Новый пароль деген жерге өзүңүз пароль ойлоп жазасыз. Андан кийин подтвердить деген жерге ошол парольду кайра кайталап жазасыз дагы. Сохранить деген баскычты бассаңыз, пароль өзгөрөт дагы. Балаңыздын телефонунан М-банк тиркемеси жүктөлөт. М-банк тиркемеси жүктөлгөндөн кийин өзүңүздүн телефонуңузда М-банк тиркемесине кайра киресиз. Кайра киргенде главная страницада бул жерде кабинет родителя деп ачылып калат. Ошол кабинет родителяга киресиз. Кабинет родителяга киргенден кийин бул жактан балаңыздын номери чыгып калат. Бул жерден сиз өзүңүздүн М-банк тиркемеңиз аркылуу балаңыздын номериңизге керектүү акчаны салып койсоңуз болот. Андан кийин сиз балаңыздын ошол акчасын көзөмөлдөп турсаңыз болот. Кайсы жака которуп атат, кимдерге которуп атат, эмнени сатып алат, же болбосо кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизип койсоңуз болот. Ал үчүн ушул жерден балаңыздын номери чыгып турган жерди басасыз. Басканыңызда балаңыздын счетун көрсөтөт. Бул жерде кошелегунда канча акча бар, андан кийин история операций деген жерди бассаңыз, балаңыз ал акчаны кайсы жактарга коротуп жатканын көрсөңүз болот. История операция дегенге кирсеңиз, мында бул жерден сиз берген акчаны балаңыз кайсы жактарга которду, кимдерге которду, номерлерин дагы көрсөңүз болот. Мисалы, которулган акчаны басканда бул жерден кимге которду, кайсы номер бардыгын көзөмөлдөп көрүп турсаңыз болот. Андан кийин артка кайталы, артка кайткандан кийин бул жерден настройки переводов деген жерден сиз которууларды жөндөп койсоңуз болот. Башкача айтканда настройка кылып койсоңуз болот. Настройки переводов дегенге киргенде бул жерден разрешить переводы для всех номеров деп өчүк турат. Эгерде бул жер өчүк турса, анда балаңыз электрондук кошелектон, башкача айтканда М-банктан эч кандай телефонго которо албайт.
же болбосо айрым телефондорду киргизип койсоңуз болот. Ал үчүн добавить номер деген баскычты басып, сиз кайсы номерлерди тандап койсоңуз, балаңыз акчаны ошол гана номерлерге которо алат. Ал эми бул жерден разрешить переводы для всех номеров дегенди жандырып койсоңуз, анда бардык номерлерге которууга мүмкүнчүлүк болот. Бул жерди жандырып коюш керек. Андан кийин кайра артка кайтабыз. Артка кайткандан кийин бул жакта настройки платежей деген бар. Настройки платежей деген басканда бул жакта сиздин балаңыз акча каражатын кайсы жактарга төлөй алат, ошону жөндөп койсоңуз болот, настройка кылып койсоңуз болот. Азыр бул жерден жүктөлсүн. Мына бул жерден настройки платежей дегенди басканда, азыр мен мобильная связьга, анан электронные кошельки, мобилдик связьдарга акча каражатын сала алат, ошондой эле электрондук кошелекторго сала алат. Бул жерден сизде тизме чыгып калышы мүмкүн. Азыр мен бул жерден редактировать деген баскычты басканда, бул жерде мына настройки платежей деп сизден ушундай болуп чыгат. Бул жерден мобильная связь дегенди тандап, ошондо сиздин балаңыз мобилдик связьдарга гана бирдик катарында сала алат. Мисалы, Билайнга, Мегакомго, Ошкага. Ошондой эле бул жерден электронные кошельки дегенди тандап койсоңуз, электрондук кошелекторго дагы которо алат. Ал эми калган төлөмдөрдү өчүрүп коесуз, башка төлөмдөрдү аткара албайт. Керектүү төлөмдөрдү тандагандан кийин сохранить деген баскычты басып коесуз. Бул жерден мисалы транспорт дегенди тандап койсоңуз, транспортко дагы которо алат. Эгерде магазины деген тандасаңыз, магазиндерге дагы которо алат. Сохранить деген баскычты басып коебуз. Ушундай кылып жөндөп койсок болот. Андан кийин кайра артка кайталы. Артка кайткандан кийин бул жерде общие лимиты деп турат. Сиз лимит менен чектеп койсоңуз болот. Общие лимиты деген басканда, бул жакта мына 500 сом, анан 1000 сом, 5000 сом, 10 000 сом, 50 000 сом деп турат. Бул жерде сиз лимитти бир күнгө коесуз. Мисалы 500 сом десеңиз, бир күнгө 500 сом, же болбосо 1000 сом десеңиз, бир күнгө 1000 сом. Эгерде 5000 десеңиз, бир күндө 5000ге чейин акчаны которо алат. Андан кийин бул жерде канча операция жасаганын көрүп турсаңыз болот. Мисалы, бүгүнгө 2 операция жасаган. Бул жерден ушундай кылып лимит менен дагы чектеп койсоңуз болот. Андан кийин кайра артка кайталы. Эми бул жерден реферальная акция дейт. Реферальная акцияда сиз кимдир бирөөгө код берсеңиз, ал адам сиз берген код аркылуу катталса, анда сизге акча каражаты түшөт. Андан кийин бул жерден заказать карту дегенди тандайсыз. Заказать карту дегенди тандаганда, бул жерден картанын түрлөрү чыгат. Сөзсүз түрдө картага заявка бериш керек. Өзүңүзгө жаккан тандасаңыз болот. Мисалы, Mbank Junior дегенди тандасаңыз да боло берет. Mbank Junior Bars дегенди тандасаңыз да боло берет. Экөө бирдей эле карта. Бул жерде дизайндан гана айырмачылык берет. Мисалы, Mbank Junior дегенди тандаганда кийинки страница жүктөлөт. Бул жерден заказать бесплатно деген баскычты басасыз. Заказать бесплатно деген баскычты басканда, бул жактан доставить карту по адресу дейт. Эгерде сиз бул жерден регионду тандап, районду тандап, адрести тандап туруп, андан кийин бул жактан бардык шарттарына макулмун деп туруп, заказать карту дегенди басканда, картага заявка кетет. Картага заявка кеткенден кийин балаңыздын счету активдүү болуп иштей баштайт. Эгерде бул жерден өзүңүз барып аламын десеңиз, анда самовывоз дегенди тандайсыз. Бул жерден регионду тандап, андан кийин банктын филиалын тандайсыз. Бул жактан шарттарына макулмун деп белгилеп туруп, заказать карту дегенди бассаңыз, картага заявка кетет. Карта даяр болгондон кийин сиз ал картаны өзүңүз көрсөткөн филиалга барып алып алсаңыз болот. Ал эми доставканы тандасаңыз, анда сизге өзүңүз көрсөткөн адреске картаны алып келет. Сөзсүз түрдө балаңызды каттагандан кийин
картага заявка бериш керек. Эгерде картага заявка бербесеңиз, анда балаңыздын счету иштебейт. Ушундай кылып балдарыңызга М-банк юниорду ачып берип, балаңыздын акча каражатын көзөмөлдөп турсаңыз болот. Күндө көзөмөлдөп турсаңыз болот. Мына мисалы бул жерден кантип көзөмөлдөйсүз? Кайра кайталап коеюн. Кабинет родителяга киресиз. Бул жерден балаңыздын номерин бассаңыз, бул жактан детские финансы деп чыгат. Бул жерден история операций деген тандап туруп, балаңыз сиз берген акча каражатын кайсы жактарга коротуп жатканын көзөмөлдөп турсаңыз болот. Эгерде чектеп коемун десеңиз, анда настройки переводов дегенди басып туруп, бул жерден разрешить переводы для всех номеров дегенди өчүрүп койсоңуз, анда эч кайсы номерге которо албай калат. Ошондой эле бул жерден настройки платежей дегенге кирип туруп, бул жерден дагы платеждорду, мисалы, редактировать деп туруп, бул жерден мобильная связьды дагы өчүрүп, электронные кошельки дегенди дагы өчүрүп койсоңуз, анда балаңыз акча каражатыны мобилдик байланыш түйүндөрүнө дагы сала албайт, электрондук кошелекторго дагы которо албайт. Башкача айтканда, акча каражатын эч жака жумшай албай калат. Ушундай кылып балдарыңыздардын акча каражатын көзөмөлдөп турсаңыздар болот.